качан кыйынчылыкты сездим бала тарбиялоодогу, балдар чоң балдарым өткөн мезгилге жеткен мезгилде. Ачууң келип, өзүңдү өзүң жеңип, алаксып келип, анан кайра өзүң анализдеп, балам туура жасап атабы же мен туура жасап атамбы? Биздин аталардын каалаганы эмне? Дайыма бала мен сызган сызык менен жүрүш керек деген. Биздин коомдо атанын портрети кандай? Материалдык муктаждыктары менен камсыздоо гана негизги атанын фокусунда туруп калыптыр да көпчүлүк үй бүлөлөрдө. Ушунчалык жаман сөз менен сөктү. Биз жаныбызда отурган досторубуз менен таң калып калдык да, кантип атанын ошого дити барды, оозу барды деген. Балдар атасынан коркушу керекпи? Менин үй бүлөдө ордун болуш үчүн мен бекем тартипти орнотушум керек деген түшүнүк таптакыр туура эмес. Атанын көзү өтүп кетсе да, жок болсо дагы атанын камкордугун сезип чоңоет. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы балдарды чоңойтуудагы атанын орду жана бул темада педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов менен маектешмекчибиз. Кыялбек агай, саламатсызбы? Кыялбек Акматов педагогика илимдеринин доктору, профессор. 20 жылдан ашуун убакыттан бери билим берүү тармагында эмгектенип келет. Илимий изилдөөлөрдүн жана ата-энелер үчүн китептердин автору катары баланы өнүктүрүү, тарбиялоо жана үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча семинар, тренингтерди өткөрүп келет. Бул маекте биз балдарды чоңойтуудагы атанын ролу, анын үй бүлөдөгү орду жана баланын мүнөзүн калыптандыруудагы мааниси тууралуу баарлашабыз. Маектешүүгө даярданып жатып, ата болуу оңой, аталык милдет кылыш кыйын деген сөздү окуп абдан таасирлендим да. Бул чынында эле абдан терең ой экен. Аталык милдет кылыш деген сиздин оюңузча бул эмне? Бул жерде аталык эртеңкиге ташталбайт деген дагы бир сөздү келтирүүгө болот. Канча балалуу болуп ата деген статуска ээ болгон башка, анан алардын милдетин алып, аларды тарбиялап өстүрүү, жетилдирүү, аларга бир аталык мээрим төгүү, аталык камкордук жасоо, ошол баланын жан дүйнөсү менен бала болуп жашоо, бул атадагы аябай чоң жоопкерчилик. Бул аталык милдетти аткаруу оор. Буга дагы даярдык керек. Баягы ата-эне болуу бул чоң өнөр деп айтат го. Бул дагы окуп үйрөнүүнү талап кылган, дайыма изденүүнүн үстүндө жүрүүнү талап кылган бир өзгөчөлүк деп айтсак болот. Негизи эле биздин коомдо атанын портрети кандай? Сиз айткандай бардык жагынан колдоо көрсөтүп, бардык жагынан жетише турган аталар көппү, же көбүрөөк финансылык жактан каржылоо, ушул курсагын тойгузсам болду деген аталар көппү? Сиздин пикириңизде? Биз деле изилдөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Мисалы, Эң мыкты ата деген китебибизди биз шакиртим Талантбек Маматов экөөбүз жазганбыз. Анан Балам мыкты болсун десеңиз деген китебибиз бул жерде турат. Ушул китеп. Мына ушул китепти жазганда биз негизинен өзүбүздүн тажрыйбага таянганга аракет жасадык. Андан сырткары бир аз изилдөө жумуштарын жүргүздүк да. Мына ошол учурда атанын портрети сиз айтып аткандай бул жанагы ата болгондон кийин үй бүлөнү камсыздоо, үй бүлөнүн материалдык муктаждыктары менен камсыздоо гана негизги атанын фокусунда туруп калыптыр да көпчүлүк үй бүлөлөрдө. Ата анткени эми бүгүнкү базар шарты деле ошону шарттап турат. Анткени үй бүлөдө бирөө кыймылдабаса, ата кыймылдабаса, үй бүлө ачка калат. Баягы илгертен айтылып келген ата бабалардын баягы эне ички тон, ата сырткы тон дегендей, ата дайыма акча табуу менен алек көбүнчө сыртта жүрөт. Үй бүлөнүн эмне муктаждыгы болсо ошону алып берет, дагы анан балдарын кийиндирет, ичиндирет дайыма. Анан көпчүлүк эле аталар ушул мен акча таап атпаймынбы, мен үй бүлөнү багып атпаймынбы, мына ушул жетиштүү, мен баарын камсыздап атам, балдарымды мектепте окутуп атам, бала бакчада окутуп атам, алардын акчасын төлөп атам, андан жогорку окуу жайда окуттум, той кылдым, уул үйлөдүм, кыз чыгардым. Мына ушул нерсе гана атанын негизги портретин түзүп калгандай. Эми бардык эмес да, көпчүлүк үй бүлөлөрдө. Ал эми айрым үй бүлөлөрдө ата ошол материалдык муктаждыгын камсыздоо менен кошо ал баланын бир руханий муктаждыгын
ички дүйнөсүндөгү болуп жаткан баягы талап кылып аткан муктаждыкты калыптандырууга, камсыздоого аракет жасайт экен да. Бул ошо бала менен дайыма балага убакыт бөлүү, баланы энеси менен кошо, энесинен бир бөлүшүп бала кароону, бала бакчага алып баруу, мектепке алып баруу, мектептеги баласы окуп жаткан мектептеги же тарбияланып жаткан бала бакчадагы ата энелердин жыйналышына катышуу, баласынын улам жашы өзгөрүп өсүп жаткан учурундагы баягы өзгөрүүлөргө байланыштуу баланын ошол тарбиясына көңүл бөлүү, ушул сыяктуу балага китеп окутуу, бала менен баарлашуу, бала менен саякаттоо, үй бүлө менен бирге күн өткөрүү, ар бир баланын ушул өсүп жатканын мындай байкоо салуу, бул мындай аталар да бар, бирок абдан аз. Бизге ушул нерсе жетишпейт да. Атанын портретин ушул эки өңүттөн мындай бөлүп кароого болот. Ушул изилдөө жүргүздүк деп атпайсызбы? Канча адамдан сурамжылоо жүргүздүңөрбү же ошол жөнүндө? Мен азыр мурунку китептерибизде так айта албайм. Жакында бир китебибиз чыгат, Ата келчи баарлашалы деген. Ошол эле Талантбек Маматов экөөбүздүн китебибиз. Ошондо биз 499 ата жооп бериптир. Биз жана Google форма жасап, аталарга бир топ суроолорду бергенбиз. Бир 30 суроо болуш керек эле, мен азыр жаңылышпасам. Ошонун ичинен баягы 499 атадан жооп келген да. Ошол жооптордун баардыгын анализдеп көргөнбүз. Ал жерде ар түрдүү суроолор бар болчу да, балаңыз менен убакыт өткөрөсүзбү, китеп окуйсузбу, талкуулайсызбы, ушул сыяктуу эми суроолор. Мына ошолордун жалпы жыйынтыгын чыгарганда деле ушул азыркы биз айтып аткан, сиз айтпадыңызбы, атанын портрети деп. Ушул биринчи портрет жанагы материалдык муктаждык менен камсыздоо, убактым жок, көбүнчө иш сапарда жүрөм, көбүнчө үй бүлөнүн муктаждыгын чечүү менен алектенем деген сыяктуу жооптор көп болуптур да. Анан бала менен күнүнө канча жолу баарлашабыз, жумасына канча жолу баарлашабыз деген учурлар мындай сейрек, абдан аз. Бул китепти жазууда дагы Ата келчи баарлашалы деген, бул бала менен баарлашуу жөнүндөгү китеп да. Ар бир ата бала менен баарлашыш керек деген абдан жакшы долбоор баштап улантып атпайсыңарбы? Демек бул маанилүү бир дайыма эле энеге жүктөй бербей, үйдөгү баланы өнүктүрүүнү, баланы өстүрүүнү бөлүшүү, бул да абдан маанилүү да. Ошон үчүн бул изилдөөлөрдө ушул сыяктуу анан коомдогу байкагандарыбыз. Мен мисалы бир эле учурда кээ бир үй бүлөлөрдө баягы ата катуу деп коет го. Мен абдан мындай жаман көрөм да, ошондой атаны баягы үй бүлөдө эми катуу кармайсың ата деген кээде. Үйдө кыз бала, эркек баласы болсо, эркек баланы урушкандай эле кыздарды ошондой урушуу. Эркек баланы көбүнчө аталар баягы бизде сөгөт го, сөгүп коет деп коет. Ошол сыяктуу эле кыздарын теңме тең ошондой учурларды көргөндө абдан зээним кейийт, абдан кыжырым келет. Жакында эле биз бир достор менен бир соода борборунда отурабыз, анан жаныбыздагы столго келип, эки баласы менен жаш үй бүлө келди. Анан жакшынакай эле ата, бир 4 жаштан жогору кызы го. Анан ушул суусундугун ичип атып төгүп алды да. Төгүп алганда баягы атасынын дагы шымына чачырап кетти. Ушунчалык жаман сөз менен сөктү. Биз жаныбызда отурган досторубуз менен таң калып калдык да, кантип кыз 4,5 жаштардагы кыз. Балким ал сөккөн сөздүн, ошол сөздүн маанисин ал кыз түшүнбөйттүр. Бирок бул кандай тарбия? Кантип атанын ошого дити барды, оозу барды деген мындай абдан биз жаман абалда калдык да. Бир топ талкуулап калдык. Ушундай аталар да кездешет деп. Бул чыгарылыш Ата менен долбоорунун алкагында даярдалып жатат.
долбоордун негизги максаты ошо балдарды өстүрүүдөгү аталардын ордун жогорулатуу, ролун жогорулатуу. Долбоор Канада өкмөтүнүн колдоосу менен атам Роза Отунбаеванын демилгеси фонду жана Агахан фонду менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Сиз мендеги маалымат боюнча сиз дагы бул долбоор тууралуу маалыматыңыз бар. Долбоордун катышуучуларына лекция окуп келгенсиз. Ошол жактагы аталар менен сүйлөшүп, сиз кандай аталардын өнүгүүсүндөгү динамика байкадыңызбы? Сиздин бала кезиңиздеги аталардын жана азыркы аталардын айырмачылыгы кандай экен? Ошол тууралуу оюңузду берип кетсеңиз. Бул долбоор абдан жакшы долбоор. Ошол ата-энелердин таасирлери жөнүндө долбоордун бөлүшкөн өздөрүнүн ой пикирлерин укканбыз. Алардын пикирлерине караганда бир топ үй бүлөдө өзгөрүүлөр болгон. Ошо жанагы айткандай эле балага көңүл бөлбөй, ошол иш менен алек болуп жүрүп, баланын ошо өнүгүү өсүүсүнөн тышта калган аталар ошол сезимди сезгендиги, ошол долбоор киргенден баштап балага көңүл бура баштагандыгы, балдардын өнүгүүсүнүн байкала баштагандыгы, үй бүлөдөгү ынтымактын бекемделе баштагандыгы, үй бүлөнүн деги эле психологиялык жагдайы, аурасы жакшыра баштагандыгы жөнүндө бир топ пикирлерди айтышты да. Ошол иш чарада мисалы кээ бир аталар үй бүлөсү менен аялы, балдары менен бирге ырдап беришти деген сыяктуу бир жумуштарды биргеликте аткарышат экен. Демек, бул долбоордун натыйжасы болуп атат деген сөз. Анан эми мурунку аталар деген азыр көбүнчө эми жаш аталар жөнүндө сөз болуп атат да. Баары бир баягы ар бир коомдо өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда баланы өнүктүрүүдө дагы, баланы өстүрүүдө, тарбиялоодо дагы өзгөчөлүктөр болот. Эми азыркы муун кайсы муун келип атат? Z муун деп атабыз, Y муун деп атабыз, башка муун деп атабыз. Баягы дүйнөлүк глобалдашкан учурда баланы тарбиялоо дагы бир топ татаалдыкты талап кылат. Ошондуктан мурунку мындан бир 15 жылдагы аталар менен азыркы жаңы үй бүлө күтүп, балалуу болуп, балдары 1-2 жаш болуп калган аталардын ортосунда чоң айырмачылык бар. Алардын дүйнө таанымы башка. Мисалы мен деле 5 балам бар, 2 уул, 3 кызым бар да. Буларды тарбиялоодо мен деле тренинг өтүп, семинар өтүп, китеп жазып, ар бирөөгө кеңеш берип жүргөнүм менен бой жетип жаткан балдарымды тарбиялоодо менде да чоң кыйынчылыктар кездешет. Ошон үчүн бул сүйлөгөн башка, ал эми практикада баланы тарбиялай келген башка. Бала менен мындай баланын психологиясы менен, баланын мүнөзү менен бет маңдай келген бул башка маселе экен да. Ошон үчүн мен да түшүнүп турам ар бир атаны. Албетте, ал балдарың кичинекей, бул 1 жаштан баштап 5 жашка чейин, 6 жашка чейинки бул башкача мезгил. Булар менен ал эми бой жете баштагандан кийин бир 12 жаштан жогору, 18 жашка чейинки бул абдан бир чоң түйшүктү талап кылган бала тарбиялоо багытындагы аталар үчүн айрыкча бул абдан мындай олуттуу маселе да. Ата-эне болуу бизге эч ким үйрөткөн эмес да. Анан ата-эне болуу балдар менен кошо чоңоюу, чогуу өсүү деп айтат эмеспи? Демек, аталар деле атайы ошондой корс болбойт экен да. Алар деле маалымдуулук жогорулап, окутуулар болсо, алар деле өзгөрүүгө баягы барганга даяр экен. Сиздин пикириңиз? Туура, анткени ата деле мисалы могу жерде мен которгон китеп бар да. Элжас Эртай деген казак бир педагогу бар. Баланы тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген. Эң биринчи ата эне өзүн тарбиялаш керек экен. Бул эми жаңылыкча бүгүн эле пайда болуп калган сөз эмес, илгертен эле бар да. Жана алма сабагынан алыс түшпөйт, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген биздин акылман кыргыз элинин айтылып келаткан бир даанышман сөздөрү да. Ошол сыяктуу эле ата эне биринчи өзүн тарбиялаш керек, даярдыктан өтүш керек. Мисалы биз көбүнчө мисал келтиребиз да, Батышты мисал келтиребиз. Үй бүлө күткөнгө чейин, үй бүлө курганга чейин бир топ даярдыктан өтүшөт деп алар. Биологиялык жактан даярбы, медициналык жактан текшерилип, экөөнүн кандары дал келеби, башка болобу, андан кийин психологко барышып, психолог
психологдон кеп кеңеш алышып, андан кийин үй бүлө күтүү жөнүндө, бала чоңойтуу, баланы өстүрүү жөнүндө бир китептерди окуп, ошондой курстарга барып, андан кийин гана анан качан даярмын дегенде гана үй бүлө курат деп айтышат да. Бизде эми Кыргызда андай эмес да. Бизде менталитет, бизде жашоо башка. Демек биологиялык жактан жетилдиңби үй бүлө куруш керек. Анан балалуу болгондон кийин анан түшүнө башташат баланы кантип тарбиялап өстүрүш керек экендигин. Ошон үчүн албетте учурда бүгүнкү күндө айрыкча аталарга, энелерге, аталарга курстар, семинарлар, ар түрдүү багыттагы китептерди окуу абдан маанилүү. И ошого түрткү берүү да маанилүү. Китеп 1000 чыга берет, биз деле канча китеп жазабыз, аны ата колуна алабы, окуйбу. Семинарларда көрүп жүрөм, тиги аталар анча мынча келип калат, бирок китеп сатып алат дагы, аялыма алып барып берейинчи дейт да. Анан эмнеге аялыңа алып барып бересиң, өзүң окубайсыңбы, өзүңүз окубайсызбы? Убактым жок дешчү, аялым окуса жок дегенде ошо тарбияда пайдаланам эле деп айтышат да, бирок эми ошондой көз караш калыптанып калган. Буга ошол учурда мектеп, бала бакча жаман эмес аракеттер болуп жатат азыр. Ар бир мектеп, ата-энелер мектебин уюштурушту, алар дагы сабактарды өткөрүшөт, иш-чараларды өткөрөт, бирок ошого дагы аталар абдан аз келет. Баягы эле көйгөй, ата сыртта, ата жумушта, баланын тарбиясы менен эне эле алектениш керек деген. Анан мүмкүн болушунча ошол аталарга арналган атайын бир иш-чараларды өзүнчө уюштуруп, басым жасап, аудиторияга аталарды чогултуп, мен мисалы казакчада китебим чыкты, 2 китебим, бирөө бала тарбиялоо жөнүндө, бирөө мугалимдер жөнүндө, казакстандык кесиптештерим менен мен Казакстанга аталар форумуна бир 2 мектепке барып келдим. Аталар форумун өткөрүштү мектепте, жалаң аталар келди. Аларда да ушундай таасирлер да, эми казак менен кыргыздын жашоосу окшош эле да. Аларда да ушундай көйгөйлөр, аларда да ушул мектепте уюштурулуп жаткан иш-чаралар жок дегенде атанын бала өстүрүүгө болгон көз карашын өзгөрткөндүгү жөнүндө ой пикирлерин бөлүшөт да. Ошол сыяктуу мындай долбоорлор, аталарды агартуу маселеси мындай тынымсыз болуп туруш керек да бул жаы. Жакшы, сиздин китептериңизге токтолсок, ушул балам мыкты болсун десеңиз деген китеп баардык эле ата-эне үчүн аталышы абдан жакшы угулат экен да. Баардык эле балам мыкты болсун десе деп тилейт. Ушул китептеги негизги 3 ойду айтып, анан ошону Бул жерде мындай болду да, бул азыр бир 9-чу басылышы, 10-чу басылышы болуп калды. Абдан жакшы окулган китептерибиздин бирөөсү. Көп мектептер же бир башка уюмдар ата-энелерге бул боюнча атайын сынактарды өткөрүштү. Бул Маданият министрлиги быйыл президенттин колдоосу менен чыгарып, айыл китепканаларына тараткан жана 100 китептин ичине кирген китеп. Бул ошол чыгарылышы менин колумдагы. Анан эми балам, албетте ар бир балам мыкты болсун деп айтат да. Анан айрыкча шаарда деле балам ар тараптуу өнүксүн деп анан акчаны аябай жумшап, жеке мектептерде окутуп, баланы болгон бир каерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жерге баланы сүдүрөй берет да. Мунун дагы бир терс жагы бар. Мен эми мектеп системасында келе атпаймынбы, директор болуп иштедим, завуч болуп иштедим деген. Ата-эне ушул мектепке, жеке мектепке алып келет дагы, мисалы сабагынан сырткары баланы өнүктүрүү иримдери бар да. Мектепте 20-20 болсо, 20-20-дин баарына баласын катыштырганга далалаттанат да. Бул комуз болсун, бул таэквондо болсун, бул шахмат болсун, баланын жөндөмү барбы, жокпу сүдүрөп жүрө берет. Анан бала да ата-энени угуш керек деген бир неме бар да, ата-энеде менин балам угуш керек деп. Кээ бир иримдерге каалабайт, бирок барышың керек деп. Мисалы мен деле бала кезимен комузду абдан жакшы көрөм. Өзүм комузду мындай жакшы үйрөнө албай калдым. Комуз сатып алып, атайын өрүк комуз чапкан адамдан. Балдарымды ошого түртүп көрдүм да, ар бирине комуз берип көрдүм, ар бирин иримге алып барып көрдүм, бирок нарактан талант болбосо, Кудай берген, алардын кызыгуусу болбосо, бул ата-эне 1000 ошол нерсеге сүдүрөгөн менен деле ал чыкпайт экен. Эч кимиси комуз чепкен жок. Бир аз барат, бир ай барат, анан кийин таштап коет. Кызыгуусу жок. Ошол сыяктуу эле баланы өнүктүрүүдө ата-эне баланын жөндөмүн караш керек.
анан баланын мүмкүнчүлүгүн караш керек, баланын ошол жаш өзгөчөлүгүн караш керек. Ошол учурда баланы бүтүндөй эле сабакка, мисалы сабакты эң жакшы окуган абдан гений балдарды карасаңар, бир аз адам менен мамиле куруусу кыйыныраак. Алар кечке окуу, адам менен көз контактын жасай албайт, адам менен баарлаша албайт. Ушул сыяктуу учурларда демек ата-энелерде бир топ ата-энелер тарабынан кетирип калган кемчиликтер бар да. Ошол сыяктуу эле бул жерде абдан көп темалар бар. Эми бул жалпы китеп болгон үчүн, бир шыктандыруучу китеп бала тарбиялоодо болгон үчүн, мисалы баланын муктаждыгын четке какпаңыз деген, бала эмнени сурайт, анан балага эч качан мен сени багам деп мынтип жүрөм, болбосо азыр эч бир акчам жок, үй бүлөлүк проблемаларды баланын алдына таштабаңыз. Могу үй жаныңыздагы өзүңүздүн өмүрлүк жолдошуңуз менен эле сиз билиңиз буларды. Эми ар кандай түшүнүк бул деле үй бүлөлүк баалуулуктарга байланыштуу. Кээ бирөө айтат, бала билип чоңоюш керек деп, акча каяктан келип атат, учурдагы финансылык сабаттуулук. Анан финансылык сабаттуулук дегенде деле ар бир көйгөйдү, үй бүлөдөгү жетишпеген муктаждыктардын баарын балага айтып, баланы ошого кошо тартуу деген эмес да. Эми ар кандай үй бүлөдө баалуулук ар кандай түшүнүшөт муну. Ушу менен катар эле могу жерде баланы жазасыз тарбияла деген да бир китеп бар, мен которгом. Бул да ушул автордун Элжас Эртайулунун китеби. Баланы жазалоо тууралуу. Баланы жазасыз тарбиялоо деген. Зулумдук баланы кандай абалга алып келет үй бүлөдөгү, атанын катуулугу, баланы уруу, балага катуу зулумдук көрсөтүү, ошонун кесепети, ушулар тууралуу жазылган китеп. Бул дагы ата-энелер абдан көп окуган китептердин бири. Мыкты ата деген китебиңизден да негизги бир 3 ойго токтолуп кетсеңиз. Мыкты ата деген китебибизде деле биздин өзүбүздүн турмуштук тажрыйбадан алынып жазылган сунуштар бар. Анан белгилүү инсандардын өзүнүн атасы жөнүндө жазган 3-4 адамдын дагы жазып берген бир эсселери бар. Ушул даражага жеткенине жазуучу болду, бирөөсү депутат болду, ишкер болду, атанын кандай таасири болгон. Ошол сыяктуу анан баягы икаялар деп коебуз, аңгемелер бар, баягы бала тарбиялоо, атанын орду жөнүндөгү баягы дүйнөлүк ар кандай булактардан алынган. Ал жердеги негизги мен токтоло турган нерсе бул атанын баягы эле атанын көңүл буруусу үй бүлөгө. Баарлашуу дагы бар, эми азыркы чыгып жаткан китебибиз бул жалаң баарлашууга арналат. Мисалы бала ата көбүнтө иш сапарда жүрбөйбү? Атанын балага ушу өзүнүн бар экендигин сездирүү. Анткени дайыма жумушта жүргөндүктөн кээде балдарыбыздын кантип бой жетип чоңоюп калганын байкабай калабыз. Кээ бир учурда өмүр өтүп атыптыр, балдарыбыз, кыздарыбыз ушул эрежеге жетип калыптыр, эртең кыз чыгара турган болуп калыптырмын, уул үйлөй турган болуп калыптырмын деп өзүбүз көзүбүз мындай таң калып эме болуп калабыз да. Ошондо көңүл буруу. Дайыма иш сапарда жүргөндө, чет өлкөдө жүрөсүңбү, балага күн сайын жок дегенде телефондон видео байланыш аркылуу байланышка чыгып, жок дегенде 5-10 мүнөт бала менен баарлашып сүйлөшүү, баланын оюн угуу, сенин бар экениңди сезсин. Болбосо жумушта жүрөсүң, жумушка баргандан кийин деле үйдө кичинекей 3 жаш 4 жаш бала болсо телефон чалып, бир аз түшкү мезгил тыныгуу убактарында байланышка чыгып коюу, сенин бар экениңди сезип турсун, билип турсун деген. Анан бизде деле болду дал, эми эртең менен кетебиз, кечинде келебиз. Балабызды бир жумалап көрбөй калабыз. Мисалы, эртең менен кетип аткан уктап аткан болот, кечинде жумуштан келсең дагы уктап калган болот. Баарлаша албай каласың, сүйлөшө албай каласың, эркелете албай каласың, анын сөзүн укпай каласың, кантип тили чыгып сүйлөп калганын деле билбей каласың. Болгону көбүнчө аталар ошол дем алыш күндөрү гана, ишемби жекшемби күндөрү гана убакыт бөлүп калышат. Анда да убактысы болбосо анда да үй тиричилик, дагы тоого барыш керек, мал алып келиш керек, же бир жерге барып бир тойго барып келиш керек. Иши кылса
кандай болбосун убакыт бөлүш керек деген. Анан ошол бала менен 15 мүнөт баарлашуу деген тема бар. Ар бир балага үйдө канча бала болсо ар бирине күнүнө бир 15 мүнөт убакыт ажыратыш керек деген сунуш. Ал эми кыйын болушу мүмкүн ар бир балага ажыратыш. Анан ошол ар бир бала менен баарлашып атканда өзүнүн жаш өзгөчөлүгүн эске алып баарлаш. 3 жаштагы бала менен каерде баарлашыш керек? Оюн аянтчасында, өзүнүн оюнчуктарынын арасында. 7 жаштагы бала менен каерде баарлашыш керек? Үйдөгү кичинекей ошол сабак даярдаган столдун үстүндөбү? 17-18 жаштагы уулуң кызың бар, алар менен кайда баарлашыш керек? Алар менен деген ээрчип алып, парк айланып же суу бойлоп басып, суроо берип, ошого жооп алып, болбосо анын эмне айтайын деген ою бар, аны угуп, иши кылса 15 мүнөт убакыт күн сайын ар бир балага ажыратыш керек деген сунуштарды айтканбыз. Китептеги бир сизди таасирленткен, сизге жаккан бир хикаяны айтып берип кетесизби? Эне атасы өтүп кетет, бирок эне дайыма ошол атасынын кийип жүргөн күрмөсүн кире беришке илип, чөнтөгүнө акча салып коет. Бала дайыма апасынан акча сураганда, тиги атаңдын илинип турган күрмөсүнүн чөнтөгүнөн алып кете бер деп айтат да. Бала дайыма ошону алып, эне дайыма ошол нерсени жасайт. Бала атанын көзү өтүп кетсе да, жок болсо дагы атанын камкордугун сезип чоңоет. Атамдын бизге жасаган камкордугу, атамдын акчасына чоңойдум деген нерсени эне калыптандырат да. Ошондой энелер болуш керек атанын портретин жасоодо. Кыз балага тарбия өзгөчө. Үйдө эркек бала, анан кыз бала бар да. Жалаң кыз балдар болсо, анан үйдө кыз бала да эркек бала да болсо, буга да өтө чоң жоопкерчилик да. Эркек балага жасаган мамилени кыз балага жасай албайсың. Өзгөчө мамиле керек кыз баланы өстүрүүдө, атага айрыкча. Мисалы, баланы эркелетип кучактап бересиң да, ал кыз балага бир 12 жаштан өткөндөн кийин, мисалы кыз баланы көп эркелете албайсың, көп кучагыңа кысып аны сүйө албайсың, бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан дайыма айтышат го, ошол баягы кыздар ошол атасындай болгон кийин өмүрлүк жолдош издешет. Атасы эгер жакшы болсо, атасы идеалдуу болсо, ата менен көп ошол кыздын байланышы, карым катышы болсо, атасын жакшы көрсө, атасын идеалдуу деп эсептесе, ошондой өмүрлүк жолдош издейт. Болбосо атасынын үйдөгү жасаган мамилесинен улам ошондой өмүрлүк жолдошко туш болуп калбаганга аракет жасайт. Демек, бул абдан мындай жооптуу иш да. Бул тарбияда дагы, баланы өстүрүүдө дагы ошо экиге бөлүнөт деп эсептейм мен. Эркек балага тарбия, анан кыз балага тарбия. Булардын дагы ар биринин бир өзгөчөлүктөрү. Кыздардыкына токтолдуңуз, эми эркек уул тарбиялоодо да негизги. Уул тарбиялоодо бир аз биз мындай көпчүлүк аталардын кыргыз менталитетинде дагы уулга бир аз катуураак мамиле жасаш керек деген принципти карманышат. Анткени баягы эркек бала бир аз тентек болот, анан бышсын, себеби бул эртең үй бүлөнүн ээси болот да, үй бүлөнү башкарат деген максатта эркек балдарга бир аз мындай бекемирээк тартипти колдонобуз. Бирок мунун дагы абдан терс жагы көп болот экен. Анткени көп эле баланы тыя берсең, кыса берсең бардык нерседен, бала ошого кайра өчөшөт, сен тыйган нерсени кайра ал жасагысы келет, анан кыжырданат, агрессиясы күчөй берет. Анан бала ошол жанагы өткөл мезгил деп коет го, 15 жаштан өткөндөн кийин ата менен эркек баланын ортосунда конфликт абдан көп болот, түшүнбөстүк абдан көп болот. Ата башка нерсени каалайт, бала башка нерсени каалайт. Биздин аталардын каалаганы эмне? Дайыма бала мен сызган сызык менен жүрүш керек деген. Эрте кел, үйдөн чыкпа дегенде чыкпаш керек, бул жака бар дегенде барбаш керек, бас дегенде басыш керек деген. Баланын каалоосу башка, ал бала да баары бир. Ал деген башка нерсени каалайт. Ошон үчүн бизде көбүрөөк ушул эркек балдарга болгон тарбияда бир аз катуу тарбияны көбүрөөк биз колдонот экенбиз, аталар.
мына ошону дагы бир тең салмактуу колдонууну сунуштайт элек да. Тең салмактуулук албетте болуш керек. Ал эми кыз балага мүмкүн болушунча эркин тарбия. Албетте кыз балага деле баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп айтат го. Кыз бала өзү деле андай эркек балдардай көп бир эмени жасабашы мүмкүн, тентектик жасабашы мүмкүн. Бирок кыз баланын дагы чөйрөсүн, кыз баланын дагы ошол эмнеге муктаждык экендигин баарын карап, ушул энеси менен биргеликте ата дагы баягы көз жаздымда калтырбаш керек да, кызды энеси тарбиялайт деп эле таштап койбош керек. Мен кечээ эле Инстаграмдан бир видео чыгып калды да, атасы 4-5 жаштагы бала отурат, телевизор көрүп, анан атасы кирип келип эле курун чечет. Курун чечип мынтип кармаса, баласы мынтип карап эле эч кандай реакция жок да, ал эмнеге курун чечип атат деле түшүнгөн жок. Бул демек балага карата атасы курду эч качан колдонуп көргөн эмес, жазалаган эмес деген түшүнүк да. Аңгарып алып баласы чуркап барып атасына ошо куруна мынтип селкинчек катары мынтип ойноп атат да, анан аябай жагымдуу көрүнүш болду да. Анткени көпчүлүк эмес, кээ бир үй бүлөлөрдө ошо курду жаза катары колдонот. Эгерде ошондо балада бир реакция болгондо, же корккондо, же алаңдап калганда көңүл бурупчу, анда ошол үй бүлөдө ошондой курду жаза катары колдонот деген түшүнүккө келсек болот эле да. Сиз айткандай, демек ал жагымдуу бала үчүн. Демек аны башка максатта колдонуп атат да. Эми жазалоону жакшылыкка деле алып келбейт жазалоо. Педагогдор деле мисалы Шалва Манашвилинин гумандуу педагогика атасы деп айтабыз го. Мына ушуну дагы көп ата энелерге кеңешкени ушул балага эч качан жаза бербе, жазалаба деген. Дайыма чын жүрөктөн сүйүү менен тарбияла деп гумандуу педагогиканы баарына баягы насыяттап жүрөт да, жеткирип жүрөт. Ошол сыяктуу үй бүлөдө дагы гумандуу мамиле болуш керек. Ошондой атмосфера болуш керек деп эсептейм да. Негизи балдар атасынан коркушу керекпи? Атасынан коркушу керек деп айтпайм. Атасын түшүнүшү керек, атасын сыйлашы керек, атанын ордун билиши керек. Сөзсүз деле менин үй бүлөдө ордум болуш үчүн мен бекем тартипти орнотушум керек деген түшүнүк таптакыр туура эмес. Кайра ал тескериси болуш керек. Мен эч качан бала атасынан коркушу керек деп айтпайм. Кээде бул энеден да болот, анткени атаны эне ошол жазалоочу адам катары көрсөтөт үй бүлөдө. Азыр атаң келсе урат, атаң келсе урушат, атаң укса өлтүрөт, атаңа айтам, жок атаң уруксат бербейт, атаң мынтпейт, атаң антпейт. Дайыма ошондой негатив болбосо образды бере берип, жана атанын портрети, атанын образын деп атпайсызбы, атанын кандай образын жаратууга бул эне да себепкер болуп калат да. Жашоонун мыйзам ченемдүү көрүнүшү да баягы толук эмес үй бүлөлөр бар. Ажырашып кетсе дагы, атасы башка үй бүлө менен жашаса дагы, 3-4 баласы менен эне жашаса дагы дайыма атасын жамандабайт, атанын бар экендигин сездирип турат. Атаң бар, атаңа айталы, ата менен келишип алып, биз урушсак экөөбүз уруштук, талашсак экөөбүз талаштык, бала жабыркабаш керек, дайыма келип тур, балага камкордук жасап тур деген нерсени айтып турушат да. Ошондуктан бул энеге да көп нерсе байланыштуу. Атанын тарбиясынын таасирдүүлүгүн арттыруу бул эненин дагы жоопкерчилигинде да. Ошон үчүн жана эриш аркак деп бекер айтпайт. Эришсиз, аркаксыз алар жүрбөйт да баягы эмеде деле. Ошондуктан булар эриш аркак болуш керек. Дайыма бирин бири толуктап, бирин бири улантып туруш керек. Ата менен энеден бала коркпостон чексиз сыйлашы керек экен, түшүнүшү болуш керек. Эми түшүнүшү дегенде бала бой жете баштагандан баштап, мисалы ошол бир 7-8 жаштан баштап балага аң сезим кирип түшүнө баштайт да атанын. Кээде үй бүлөдө эми мындай идеалдуубуз баары деп айта албайбыз да. Кээде чоң балаңа кыйкырып калсаң же катуу урушуп калсаң, кичинекей 7 жаштагы 6 жаштагы кызың жүгүрүп келип сенин оозуңду жаба коет же кармай калат. Ата кереги жок, жакшы эле деп мындай эме болуп калат да. Ошол сыяктуу эле бир
түшүнө баштайт бала мындай сыйлаш керек да, коркутуу эмес, коркутуу деген түшүнүктү алыш керек. Мисалы айтып атпайбыз жана сиз деле айтып атпайсызбы, тарбия дебей өнүктүрүү деп айтышыбыз керек экен дегендей түшүнүктү. Эми бирок дайыма баланы өнүктүрүү өстүрүү деп айтабыз. Бул эми батышта көбүнчө ошондой тарбия деген сөздү биз кыргыздар казактар эме көп пайдаланабыз да, биз тарбия берүү тарбиялоо дей беребиз да. Бирок эми баары бир биздин ар бир көркөм чыгарма болсун, ар бир биздин улуттук баалуулуктар болсун, баардыгынын ичинде бир ошол тарбиялык бир маани бар деп көп айтабыз го, жанагы уңгулуу тарбия, уңгуу деген сыяктуу ушундай. Атам башымды жулат, энем өпкөмдү үзөт дебестен, атам кабатырланат, энемдин жүрөгү ооруйт деп ойлогонго жеткиришибиз керек экен да балдарды. Жеткириш керек. Дайыма урушуп мындай эме кылып турсаң деле айтат да тиги балам, түшүнүп атам сизди, мисалы мага кабатырланып атасыз дейт да. А сенин ачууң келип бир мындай эме болуп атканыңды эмес, ага ошол кабатырланып атканыңды сезиш керек. Сен үчүн кабатырланып атам. Мындай кылсаң туура болбой калат го, мындай кылсаң туура болуп калат, туура болот го деген нерсени жеткириш керек да балага. Мен да ошо балама мисалы атасы кээде катуу айтып койсо, мен андан кийин түшүндүрөм да, сенин коопсуздугуңа коркуп кетти, ошон үчүн ушинтип айтып алды деген сыяктуу. Сиздин тажрыйбаңызда айтып атпайсызбы, ошо менде деле илимдин доктору болуп туруп деле мен деле балдарды өстүрүүдө кыйынчылыктар болот деп. Сизде кандай кыйынчылыктар бар? Көп эле болот, болуп келатат да. Анткени баланын ар бир бала чоң алгачкы тун балаң төрөлгөндөн ошонун ар бир өскөн кадамынан, жылдарынан баштап мындай татаалдыктар байкала баштайт да. Ошол сыяктуу бир балалуу болдуң, эки балалуу болдуң, алар бири биринин артынан удап өсүп келатат. Качан кыйынчылыкты сездим бала тарбиялоодогу, балдар чоң балдарым өткөл мезгилге жеткен мезгилде. Ушул учурда баланын тону өзгөрөт, баланын үнү өзгөрөт, баланын дүйнө таанымы өзгөрөт, башка нерселерди каалайт. Мына ал көз караштар, баланын көз карашы менен сенин көз карашың дал келбейт. Өзүңдүн көз карашың менен баланын көз карашынын ортосундагы орток бир чекитти табыш керек. А бул орток чекитке жетиш үчүн канча тоскоолдук керек. Ал балаң менен урушуп, талашып, ачууң келип, өзүңдү өзүң жеңип, алаксып келип, анан кайра өзүң анализдеп, балам туура жасап атабы же мен туура жасап атамбы? Анан өзүңдүн кемчилигиңди түшүнүп, анан орток пикирге келген бул абдан татаал маселе да. Ошон үчүн менде көпчүлүк учурлар ошол баламдын, айрыкча эркек баламдын бой жетип аткан мезгилдеги мамилесин түшүнүү, ошонун абалын түшүнүү мен үчүн абдан кыйынчылыктарды жаратты да. Ошол сыяктуу деле Кудайга шүгүр өтө тентек эмес, бирок баягы менин каалоом башка да. Дагы деле мугалим катары биз дайыма мектепте жүрүп эми балдарды тарбиялаш керек, түз отур, муну жасасаң туура эмес, муну жасасаң туура деп келдик да. А биз үй бүлөдө деле баягы педагог катары өзүбүздүн педагогдун стилинде үй бүлөлүктөгү бир атмосфераны жасаганга аракет жасай беребиз да. Бул мүмкүн кемчилик. Бул балама жакпайт дегендей. Өткөн мезгилде көп кемчиликтер, мындай учурлар болду, көп пикир келишпестиктер. Ушул адистердин кеңештерин, макалаларды окуп жатып деле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн эрежелери болот деп айтылат эмеспи? Сиздин үйүңүздө ошо балдар менен мамиле курууда эрежелер барбы? Эми эреже деген деле болбошу мүмкүн, үй бүлөлүк баалуулуктар. Эми биз деген баягы кыргыз үй бүлөсүндө үй бүлөлүк салттуулук бар да, мисалы чоң ата, чоң эне, ата эне, тай ата, тай эне деген ар биринен биз кимден, мисалы мен чоң ата, чоң энемдин колунда чоңойдум. А бирок биздин балдар чоң ата, чоң эненин колунда чоңойбой калды. Чоң ата, чоң эне деген институт алардын мындай негизги үй бүлөдөгү ордун көп байкабай, сезбей калышты. Үй бүлөдө эреже эмес, ошо баалуулуктар болуш керек, үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары. Аны ата менен эне көрсөтүш керек. Ата менен эненин жанагы эле айткандай, баланы тарбиялага, өзүңдү тарбияла дегендей, ата менен эненин жасап жаткан иш аракети,
алардын башка бирөөлөргө жасап жаткан мамилеси, үй бүлөнүн атмосфераны түзүп жаткандагы экөөнүн мамилеси эле балдарда ошол нерсени өзү балдарды түздөйт, ошого карап багыттайт. Ал өрнөк болот да, муну жаса, муну жасаба деп эреже кое берген деле туура эмес. Ал эми эрежелер деген кээде эме болуп калат, бул баягы убакытты туура пайдалануу үчүн, тайм менеджмент, болбосо учурдагы өнүгүп жаткан мезгилдеги ар түрдүү китептерди окуп атпайбызбы, психологиялык китептер, педагогикалык, ошол жерде баланын убактысын бөлүштүрүү деген, бала кайсы мезгилде тамак ич керек, кайсы мезгилде телефон кармаш керек, кайсы мезгилде үй бүлөлүк китеп окуу сааты болуш керек. Мына ушулар боюнча бир чакан үй бүлөлүк бир мындай күндөлүк режимдер, эреже катары ошолорду коюп алышыбыз мүмкүн да. Негизги эле үй бүлөлүк баалуулуктар деп айтсак туура болот. Менин соңку суроом болсун, ошо сиздин атаңыздан, чоң атаңыздан алган негизги сабак кайсы болду эле? Балким бир учурду эстеп бересиз, сиздин инсандык калыптанууңузда, сиздин дүйнөгө болгон мамилеңиз, көз карашыңызда ошол адамдардын орду. Мен чоң атам менен чоң энемдин колунда өстүм. Айрыкча чоң энеме өтө жакын болдум. Чоң атам эркелетип өстүрдү, көбүнчө эркиме коюп өстүрдү. Бирок мен тарбияны качан сездим? Өзүмдүн атам менен энеме келгенде, 1-класска баргандан баштап. Менин апам да мугалим, булар өмүр бою мектепте иштеп учурда эс алууда, ардактуу эс алууда. Атам мектепте директор болду, завуч болуп иштеди, мугалим болду. Бизге көп катуу айткан жок, мындай диктатордук мындай тарбияны көрсөткөн жок. Дайыма китеп менен чоңойтту. Биздин үйдө бир бөлмө толук айлана баарыбыз биригип бул китеп болчу. Ошол китеп менен чоңойттук дайыма. Атамдын сабырдуулугу, ар бир нерсеге сабырдуу мамиле жасагандыгы мага бир мындай чоң таасир берди. Учурда дагы деле атамдай сабырдуу боло албайм, баары бир бир аз тез аракет жасап жиберем. Атам дайыма айтат, баягы адамгерчиликтин кулу бол. Тоолор урап түзгө айланып кетсе да, көлдөр солуп чөлгө айланып кетсе да, мен адамдык касиеттин кулумун деп көп айтат. Бизди ушу адам болууну көп үйрөттү да. Эң негизги үйдөгү ушул инсандыкты калыптандыруу, адамдыкка тарбиялоо. Чоң рахмат сонун. Мына сиз айтып аткан ушул китепти өлкө боюнча китепканалардын баарында бар дедиңиз. Буну Маданият министрлиги чыгарды, президенттин колдоосу менен. Бүт райондордогу китепканаларда бул бар. Өлкө боюнча ата энелер райондук китепканалардан алып окуса болот экен. Негизи эле ата энелердин маалымдуулугун жогорулатуу үчүн ушундай китептер көп болсун, ушундай чыгарылыш, подкасттар көп болсун. Бул чыгарылыш Ата менен долбоорунун алкагында даярдалды. Бул долбоорду Канада өкмөтүнүн колдоосу менен Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду жана Агахан фонду биргеликте ишке ашырып жатат. Ушундай аталардын балдарды өстүрүүдөгү ролун жогорулатуу максатында долбоорлор ишке аша берсин деген тилек менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.